Саламатсыздарбы? Google жөнүндө маалымат берүүнү улантабыз. 4-чү бөлүгү. Бул жерден ар кандай формулярлардан сурамжылоо жүргүзүү, чакыруу баракчасын түзүү жана ар кандай иш кагаздарын жасап алуу жөнүндө үйрөнмөкчүбүз. Билгендей эле, Google Chrome'ду ачып аласыз дагы, ал жерден Google Docs деп жазып коесуз. Ачып алдык. Кирип алабыз. Андан кийин мынакей Google Docs жөнүндө маалымат берген болчумун. Таблицасы, буларды мурдакыдай Word менен муну экөөнү салыштырсак болот экен, муну Excel менен салыштырсак болот экен, офистегидей, бул презентация менен, PowerPoint менен салыштырсак болот экен. Кээ бир функциялардын көбүнчөсү эле окшош эле, бирок биз азыр офисте атайын ар кандай түрлөрү бар, кийинки жылдагы коюлгандарыбы, ар кандай версиялары менен кайра платный кылып сурай берет. Анан бул жакта Google бар болсо, бул жерден кирип алдыңыз дагы болгон мүмкүнчүлүктү офисти көчүрүп отурбай эле бул жерден колдоно бергенге дагы жакшы мүмкүнчүлүк. Бүгүнкү бөлүкчөбүз формуляларды толтуруу. Мынакей формулялардын мүмкүнчүлүгүн колдонуу. Google бул жактан жеке үчүн колдонгондо мынакей бул жактан карайбыз. Эң биринчи мүмкүнчүлүгүн карап чыгабыз. Бул жерден сурамжылоо жүргүзүү. Карасаңыз, мынакей. Мурда биз тест түзүп алгандай эле, бул жакта сурамжылоо жүргүзөбүз. Бул жака темасын коюп аласыз баракчаңызга, мурдакыдай тест деп коесуз. Андан кийин канча бала. Муну мен мурунку сабакта көргөзүп кеткен болчумун. Муну көргөзүп отуруунун кажети жок. Бул жака сүрөттөрдү кошо аласыңар, видеону кошо аласыңар, ошого жараша тапшырманы кошо аласыздар. Бул жерден бир бөлүктүү болсунбу, бир варианттан турабы, А, Б, С, Д деп же 4 варианттан турабы, 4төн бирөөсүн тандап алабы же 2ден бирөөсүн тандап алабы. Тест түзүп алдыңыз. Кеттик артка. Эмкиси чакыруу баракчасын түзүп алуу. Муну да карап чыксак болот кыскача. Бул жака кайсыл майрамга чакырып жатасыз, эмнеге чакырып жатасыз, конференция, семинарга чакырып жатасызбы, же ар кандай жыйналыштарбы, же ата-энелерге жолугушууга чакырып жатасызбы. Анан бул жакта ар кандай кошумча суроолор бар. Сүрөттү кошуп койсоңуз болот, видеону кошуп койсоңуз болот. Анан мынакей бул жактагы тамактын түрлөрү, булар сиздерге орусча көргөзүп берген болсо, анда жакшыраак кылып өзүңөр ойлонуп түзүп алсаңыздар. Ал жерде тамак алып келесиңерби, чогулушта же кандай ар кимдин тапшырмаларды бөлүп берип коесуздарбы, өзүңөргө керектүү маалыматтар менен бул жакта бөлүшсөңүз болот экен. Бул чакыруу. Андан кийин бул жерде ар ким жөнүндө маалымат чогултуп сактап коюу. Кимдин атын жазып коесуз. Ал ким, кандай эмне экенин, бала жөнүндө, балдарды эгерде маалымат чогулта турган болсоңуз, баардыгы жөнүндө, баланын аты жөнү, анан кичине маалымат, характеристика жазасыңар, мүнөздөмөлөрдү. Андан кийин email адреси барбы, телефон адрестерин жазасыңарбы, адрес, жашаган жерин жазасыңарбы, баланын сүрөтүн же дагы кошумча видеолор барбы, тексттерди кошосуңарбы, же кошумча дагы бир маалыматты кошуш үчүн могул жерден плюсту кошуп койсоңор, мынакей ар кандай мүмкүнчүлүктөрдү кошуп берет. Артка жылдык, бул маалымат топтоо, контакт. Муну карабай эле кое туралык. Бул жактан мынакей сурамжылоо жүргүзүү. Бул жака
суроону жазып коесуз. Келе аласызбы, бирдин чакырууга келе албайсызбы, эмне себептен келе албайсыз? Кээде интернет баракчаларында, кээ бир сайттарга киргенде ушундай баракчалар келет. Же болбосо сиздерге чогулуштарга чакырып туруп, кайра мен сурайм, келе аласызбы, келе албайсызбы, жактыбы, жаккан жокпу деген ушундай опростор бар. Же болбосо семинарды өткөргөндө кайсыл темалар сизди кызыктырат? Булбу. Ошону тандап көбүнчө кишилер өзүлөрүнүн темаңызда эмне бар экенин, мазмуну кандай экенин билбейт. Ошого жараша ар кандай маалыматтарды жазып, бөлүктөрдү коюп туруп, кошумчалап, бул жагабы, жакпайбы? Эгерде мен сиздерден сурамжылоо жүргүзө турган болсом, мен бул каналда кайсыларды көргөзүп берейин? Силерге Google жагабы же Zoom жагабы? Zoom жөнүндө маалымат берейинби, Google жөнүндө маалымат берейинби, Word'тубу, Excel'диби, PowerPoint'тубу же Google Docs'тубу, презентацияныбы, таблицаны, Google таблицаны көргөзөйүнбү? Ар кандай, же кайсыл сайттардан көргөзөйүн, бул жактан көргөзөйүн? Ар кандай сурамжылоолорду жүргүзүү үчүн бул жакта даяр формулярлар бар экен. Артка кеттик. Дагы бир. Мынакей ар кандай кошумча таблицалар менен дагы өзүңөр дагы жаңыларды түзүп алсаңыздар болот. Бул кыскача бул жактагы даяр Google'дагы формулярлар жөнүндө маалымат болду. Эгерде булардын бири дагы сизге мага туура келбейт, мен өзүмдүн жаңымды жасайм десеңиз, могул жерден жаңыны ачасыз. Мында актай барак пайда болду. Өзүңүздүн сүрөттү кошосуз кайрадан, өзүңүздүн ар кандай суроолоруңуз менен формулярыңызды түзүп сактап койсоңуз, анан бүттү. Эгерде муну даярдап алдыңыз деп айталык, даярдап алдыңыз же тест түздүңүз балдарга, сурамжылоо жүргүзөсүз ата энелерге, балдарга даяр болгондон кийин бул жакта отправить деген бар. Же болбосо даяр болгонуңузду бул жерден кандай болуп көрүнөт экенин балдарга жөнөтсөм, могул жерде көз турган жерден карап коесуз. Андан кийин мунун дизайнындагы могул жерде красканын өңү турган жерде дизайнды сүрөт коесуз аркасында могул жерге. Ал жака кичирээк кылып мындай дизайнды даярдап алабыз. Мынакей үстүнө муну тез окуу деп даярдасам болот. Мынакей тез окууда эмне керек? Же болбосо бул жерге описанияга тез окууга эгерде силер кичинекей маалыматтарды сабак даярдасаңар, муну сөзсүз эле формулярды тест үчүн эмес, мындай кылып өзүңөргө керектүү бир тапшырмаларды ойлонуп, фантазияңарды кошуп туруп жасап алсаңар болот. Бул жерге описание деген жерге текстти коюп коюңуздар. Бул жерге темасын коюп койгула. Анын алдына кичинекей тестти же сурамжылоо же мынакей сүрөттөрдү кошуп алгыла. Ар кандай бөлүкчөлөрдү кошуп алсаңыздар болот. Анан дизайндын өңүн өзгөртсө болот экен. Мынакей бул жакта кошумча өңдөр, сүрөттөрдү кылып алдык. Аркасындагы фон актай калсынбы, кандай болсун? Мынакей кооздоп көргөзүп берип жатат. Андан кийин бул жазууңардын жазуу кандай болсун, мындай болсунбу? Жакшылап кооздоо болсо болот экен. Ар кандай кооздоп жазып алсаңыздар болот. Бүгүнкү сабагым да кызыктуу болду деп ойлоймун. Кийинки сабактардан жолукканга чейин